Маалыматтык шайлоо системасындагы мүчөлүштүк БШКнын сайтындагы добуштарды ким көбөйтүп салган? Дүйнөдө таажылуу вирустун омикрон деп аталган жаңы түрү тездик менен жайылууда. Кыргызстан андан кантип коргонот? Жогорку билим ийгиликке жол ачат. Өлкөдө эркектерге караганда билимдүү аялдар басымдуулук кылат. Кыш мезгилинин алгачкы айында аба ырайы кандай болот? Синоптиктердин божомолу бүгүнкү чыгарылышта. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күнжүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Борбордук шайлоо комиссиясы маалыматтык шайлоо системасындагы мүчөлүштүк тууралуу түшүндүрмө берди. Мекеменин бүгүн 30 ноябрда тараткан маалыматына караганда, добуш берүү убактысы бүткөндөн кийин кечки саат 20:00дөн соң участкалык комиссия бардык мүчөлөрүнүн жана байкоочулардын көзөмөлүндө автоматташтырылган эсептөөчү урнанын жыйынтыктоочу отчетун басып чыгарат. Ошол эле жыйынтыктоочу отчет басылып чыгары менен автоматтык түрдө дароо БШКда жайгашкан серверге жөнөтүлөт. Сервер болсо маалыматтарды автоматтык түрдө кызыл квадрат менен белгиленген БШКнын маалыматтык шайлоо системасынын сайтына жарыялайт. БШК адиси маалыматтык шайлоо системасынын сайтына АСУдан алган маалыматтарды жарыялоодо санды жаңылышып 2 жолу көбөйтүп алган. Бир нече убакыттан кийин БШК адиси маалыматтарды визуалдаштыруудагы формуланы оңдогон деп жазылган БШК тараткан маалыматта. Боршайком урна менен серверге эч ким кире албай турганын, ал автоматташтырылган компьютердик система экенин билдирди. Ошондой болбош үчүн, оңойраак болуш үчүн мындай баракча ачып коюшкан экен. Биздин адистер, IT адистер баракча, таблица. Ошол таблицада формуласында өзлөрү бир катачылык кетирип алганбы, бир сбой болду да, ошол таблицада. Бирок борбордук шайлоо комиссиянын негизги сайтында ошондой эле серверде эч кандай сбой да болгон жок, кандай болсо ошондой турат. Ошону мындай так билишибиз керек. Муну биз ошол жагдай пайда болгон күндө дагы айтканбыз. Ошол позиция дагы эле ошондой келтабыз да. Ошону мындай элге жеткирип коюшубуз керек да. Бул ошол баракчада жанагы жеңилдетип чыгарып коебуз деген элге түшүнүктүү болот. Ар бир жаран кирип эле ачканда мындай көрүнө тургандай кылып чыгарып коебуз деген аракети биздин специалисттердин аракети ошондой жагымсыз жагдайды жаратып койду десек болот. Бирок бул добуштардын бир жака кетип калуусуна, же болбосо жоголуп кетти, же көбөйүп кетти дегенине жол бербейт. Андайга жол бербейт. Анткени сервер турат, сервер эч кандай эч кимден кийлүүсү жок. Ошондой эле биздин сайт деле ошол эле штаттык режимде иштеп атат, көрүп атасыздар. Шайлоо борбордук шайлоо комиссиясынын кетирген майда катасынан улам ишенбөөчүлүк жаратты. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасы аркылуу парламенттик шайлоого катышкан партия жетекчилерине кайрылуусунда айтты. БШКнын адистери кетирген ката серверге эч тиешеси жок экенин дагы бир жолу тактап чыктык. Сервер берген жыйынтыктын БШКнын адиси кетирген катага эч тиешеси жок. Акыркы жыйынтык кол менен санактар бүткөндөн кийин чыгат. Кол менен санакка активдүү катышкыла. Санактар бүткөндөн кийин бюллетендерди архив үчүн сактап коебуз, деди Жапаров. Президенттин айтымында бийлик БШКнын ишине кийлигишкен жок, бирок мыйзамдуу иштөө талабын койгон. БШКда добуштарды бурмалаган жок. БШКнын адисинин шалаакылыгынан мүчөлүштүк кетти. Буга байланыштуу Улуттук коопсуздук комитети териштирүү баштады. Күнөөлүүлөрдү жоопко тартабыз. БШКнын ката кетирген адисинин айрым адамдар менен байланышы жокпу? Мен ушундай кылып силерге митингке чыкканга шылтоо жасап берем деп алдын ала кандайдыр бир күчтөр менен келишип алган эмеспи деген сыяктуу териштирүүлөр жүрүп жатат. Жыйынтыгын УКМК өзү билдирет деп жазылат Жапаровдун кайрылуусунда. Борбордук шайлоо комиссиясы бюллетендерди кол менен санап чыгуу үчүн 2-3 күн убакыт кетерин билдирди. Расмий тараткан маалыматында кол менен саноо талапкерлердин партия жана коомдук уюмдардын байкоочуларынын катышуусунда ачык айкын жүргүзүлөрү жазылган. Бизде жашыра турган эч нерсе жок, ошондуктан бардык нааразы тараптарды кол менен саноого катышууга чакырып жатабыз. Ал эми БШК бюллетендерди түнү менен алмаштырат деп күмөн санап жаткан саясатчыларга айтарыбыз. Бизде жалпысынан республика
боюнча шайлоо комиссиясынын 31 000 мүчөсү бар. Алардын арасында сиздердин өкүлдөр дагы бар да. Анан элестетиңиздер, 31 000 адам менен бюллетендерди которуп алып алмаштырып чуркап жүргөнүбүздү. Бул абсурд. Азыркы убакта кыңыр иш 40 мүнөттө эле билинип калган заман. Бири-бирибизден күмөн санабай эле коелу деп кайрылды Борбордук шайлоо комиссиясы. Ошондой эле автоматташтырылган эсептөөчү урна менен кол санактын жыйынтыгында анча көп айырма чыкпай турганы белгиленген. Анткени шайлоочулар койгон белги чарчыдан чыгып кетсе, АСУ аны жараксыз деп чыгарат. Муну участкалык комиссия менен байкоочулар макулдашып жарактуу деп тапса, тийиштүү акт түзүлүп, катышкандар кол коюп берет. Талас облусунун Кара Буура районунда шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон адамдар митингге чыкты. Алар Кызыл Адыр айылына чогулуп, номер 20 Манас шайлоо округунан депутаттыкка талапкер Дастан Жумабековдун утуп чыгышына каршылыгын билдиришүүдө. Топтолгондор Жумабековду добуш сатып алууга күнөөлөп жатышат. Ошондой эле шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтышты. Чогулгандар ушул эле округтан талапкерлигин койгон Мирлан Назарбековдун тарапташтары. Номер 20 Манас шайлоо округунда учурда бюллетендердин 96,41% кол менен эсептелип бүттү. Анда Жумабеков 13.171 добушка ээ болуп алды да баратат. Ал эми Назарбеков элдин 13.046 добушу менен экинчи орунда турат. Эл өз тандоосун жасады. Биз буга каршы чыкпайбыз. Бул тууралуу Ата журт Кыргызстан саясий партиясынын лидери Айбек Маткеримов билдирди. Ал бүгүн элге кайрылуу жасап, өнөктүк таза, ачык айкын өткөнүн белгиледи. Айтымында добуштарды кол менен саноо бүтүп, акыркы жыйынтык кандай чыкса да, Ата журт Кыргызстан партиясы шайлоонун жыйынтыгын тааныйт. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу элим. Мына баарыңыздарга белгилүү болгондой, шайлоонун алдын ала жыйынтыктары чыкты. Мен үгүт иштери жүргөн убактадан айткам, шайлоонун жыйынтыгы кандай болбосун, биздин Ата журт Кыргызстан саясий партиясы тааныйт. Анткени биз элдин добушуна, элдин үнүнө каршы чыкпайбыз. Мына бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, алдын ала жыйынтыктар боюнча маалыматтар келип түштү. Биз партиянын атынан, өзүмдүн жеке атымдан шайлоонун таза өткөндүгүнү так даана кесе айта аламын. Анткени мына көрдүңүздөр, эч кандай административдик ресурс деген колдонулбады. Эл өзүнүн тандоосун кылды. Биз элдин тандоосуна каршы чыкпайбыз. Мына кээ бир саясатчылар, кээ бир адамдар мына чыгышып, дагы өлкөнүн алдына карап өнүгүшүнө эмес, артка тапканга аракет кылып атышат. Эмне себептен бул элдин үнүнө каршы чыгыш керек. Ошончо миллиондогон шайлоочулардын үнү дебеленбеш керек. Мына бул шайлоонун акыркы жыйынтыктары ар бир добуш кол менен саналгандан кийин чыгат. Биз кандай чыкса дагы биз ал шайлоону таза жана өттү деп тааныйбыз. Биз элибизге мен убакыттан пайдаланып терең ыраазычылык билдиремин. Ушул биздин партияны колдоп, добушуну берген ар бир шайлоочулубузга ыраазычылык билдиремин. Биз элибиздин, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн кызмат кылабыз. Бизге эч кандай мындай митингтердин же бир тополоңдун кереги жок. Анткени өлкө баарыбызга кымбат, ыйык. Биз өлкөнү көтөрүшүбүз керек. Биз баарыбыз биригип, өлкөнүн келечеги үчүн жумуш жашашыбыз керек. Мен бардык саясатчыларды чакырып кетет элем, ынтымакка чакырат элем. Эгер чыныгы өлкөнү сүйсөңөр, чыныгы Кыргызстаныбызды өнүксүн десеңиздер, биригейли, бир иштейли, мамлекетти алдына карай сүрөйлү. Биринчи декабрдан тарта Кыргызстанга кирген ар бир адамдан тажы вирусу жоктугун тастыктаган милдеттүү ПЧР тест талап кылынат. Чет элдиктер да кыргызстандыктар да вакцина алганына карабай тесттен өтүүгө тийиш. Ошондой эле инфекциянын жаңы омикрон штаммы катталган өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанга киргизилбейт. Мындай кадамдар дүйнөнү кооптонуп жаткан тажылуу вирустун жаңы омикрон штаммынан коргонуу максатында жүрүүдө. Тажы вирусунун жаңы түрүнөн Кыргызстан кантип коргонот? Илдеттин бул штаммы эмнеси менен кооптуу? Тазагүл Эмилбекова темага токтолот. Дүйнөдө тажылуу вирустун омикрон деп аталган жаңы түрү тездик менен жайылып жатканына байланыштуу Израиль чек араларын толук жапты. АКШ, Британия баштаган бир катар мамлекеттер
Африканын 8 өлкөсү менен абак каттамдарын чектеди. Өткөн аптада дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Түштүк Африкада катталган таажылуу вирустун жаңы штаммы өтө жугуштуу экендигин жар салган. Ошондой эле анын антителага туруштук бере алары айтылган. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн булуң бурчунда илдеттин бул түрүн алдын алуу чаралары көрүлүүдө. Буга байланыштуу Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен чукул консультация өткөрдү. Вирустун бул түрүнө чалдыккандар алгач 1-2 күн алсырап, андан соң баш ооруп, сай сөөгү сыздап, булчуңдары ооруган байкалат. Кээ бирлериники тамак ичсе, башкаларда кургак жөтөл башталат. Айрымдардын дени табдароо көтөрүлөт. Азыр бат жайылып жаткан бул илдеттен дүйнө эли кооптон турат. Ошондон Кыргызстанда вирустун омикрон түрүн алдын алууга эртерээк камынышы зарыл. Илимпоздордун айтымында таажи вирусунун бул түрү канчалык кооптуу экенин жана алар азыркы вакциналарга канчалык туруштук бере аларын аныктоо үчүн 2 апта керек. Саламаттыкты сактоо министрлиги учурда өлкөдө абал туруктуу экенин, COVID-19 бул штаммы каттала электигин ырастады. Министрлик илдеттин алдын алуу үчүн калкты эмдөөдөн өткөрүүгө чакырууда. Ал эми мамлекеттик органдарга COVID-19 жаңы штаммына байланыштуу толук даярдыкта туруу тапшырмасы берилди. Вакцина алууну дагы биздин өлкөбүздө андан ары дагы күчөтөбүз. Алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү максатында иште алып баралы деп турабыз. Бүгүнкү күндө биздин жанагы алгоритмибиз баягы башка өлкөлөрдөн келген жарандар үчүн, өзүбүздүн жарандарыбыз башка өлкөнүн жарандары үчүн дагы алгоритмибиз бар болчу. Ошого дагы бүгүнкү күндө өзгөртүүлөрдү киргизебиз деген ойдо турабыз. Ал арада министрлер кабинети өлкө аймагында таажи вирусунун жаңы штаммынын жайылышына жол бербөө максатында Кыргызстанга кирүүчүлөргө милдеттүү ПЧР тести 1 декабрдан баштап талап кылаарын айтып чыкты. Чет элдик жарандар жана кыргызстандыктар өлкөгө кирүү үчүн эмделгенине карабай милдеттүү түрдө таажылуу вируска ПЧР тест тапшырышы керек. Ошондой эле инфекциянын жаңы омикрон штаммы катталган өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанга киргизилбейт. Медицина тармагы боюнча серепчилер бул туура кадам деп эсептешет. Бирок ПЧР тестин вирустун жаңы мутацияланган бул түрүн аныктай алабы деген кооптонуулар бар. Бир коркунуч бар. Ушу жаңы эли мутация менен болгон вирус азыркы ПЦР тесттер тааный алабы? Ошол жагы бар да. Ушундай омикрон штаммы катталса, сөзсүз баягы мындай социально дистанцирование тиги буларды кириш керек болот. Бул жакта да бир кемчилик бар. Бизде өзүбүздө лабораториялар ошо вирустун штаммын тааныгандай лабораториялар жок. Аны Новосибирск, Москваларга жибериш керек. Ага 1 айдай кетип калат да. Ага чейин бизге өтсө тарап кетет. Расмий кабарга ылайык саламаттыкты сактоо министрлиги аталган штамм аныкталган өлкөлөрдөгү жагдайга байкоо салып, маалыматтарды улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматына берет. Омикрон Израиль, Бельгия, Гонконг, Британия, Австралия, Италия жана Германияда аныкталды. Көпчүлүк мамлекеттер бул штамм катталган өлкөлөргө абак каттамдарын токтотуп, чек араларын жапты. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Кыргызстанда 30 ноябрга карата дагы 66 адамдан таажылуу вирус аныкталды. Бейтаптар арасынан 3 киши көз жумганын COVID-19га каршы республикалык штаб кабарлады. Кыргызстанда инфекция жуккандардын расмий катталган саны 183.351 адам болду. 2746 киши көз жумду. Вирустан жалпы 178.200 бейтап сакайып чыкты. Өткөн бир сутка ичинде эмдөөдөн 10.260 адам өттү. Анын ичинен 5.803 биринчи дозаны, 4457 адам экинчи дозаны алды. Өлкөдө ооруга каршы 2 миллиондон ашык киши вакцина алды. Анын 892 миңден көбү 2 дозаны, калганы 1 дозаны сайдырды. Жалал Абад шаарында 1 декабрдан тарта кичи автобустардын жол акысы окуучулар жана пенсионерлерден башка жүргүнчүлөр үчүн 15 сомго жогорулайт. Бул тууралуу Жалал Абад шаардык мэриясына караштуу жүргүнчүлөр транспорттар агенттигинин башчысы Айгерим Абдыкарова билдирди. Эскерте кетсек, 15 ноябрда Жалал Абад шаардык кеңешинин кезексиз сессиясында маршруттук каттамдардын жол киресин көтөрүү маселеси каралган. Анда Жалал Абад шаарындагы жүргүнчү ташыган кичи автобустардын жол акысын мектеп окуучуларына 5
сом, пенсионерлерге 8 сом боюнча калтыруу. Ал эми калган жүргүнчүлөр үчүн 10 сомдон 15 сомго жогорулатуу сунушталган. Күйүүчү май менен тетиктердин баасынын жогорулагандыгын эске алуу менен эл өкүлдөрү бул сунушту колдоп берген. Өлкөдө эркектерге караганда аялдардын билим деңгээли жогору экендиги аныкталды. Улуттук статистика комитети билдиргендей, өткөн жылкы иликтөөлөрдүн жыйынтыгы менен ар кандай тармакта эмгектенген жогорку билимдүүлөрдүн эркектер 19%-ын түссө, аялдар 28% болгондугу аныкталган. Жогорку окуу жайларына тапшырган студенттердин деле арасында 52% кыздар болсо, илим жактагандардын да 60-69%-ын аспирантура, докторантурада окуган айымдар түзөрү белгилүү болгон. Тилекке каршы жогорку бийлик органдарына жетекчилик, саясий кызматтарга дайындоодо аялдардын билими, тажрыйбасы көмүскөдө калып калгандай ой жаратат. Мында калыптанып калган менталитеттин таасири бар дешет илимпоз айымдар. Айымдардын билимдүүлүгү эмнеден улам бааланууда, кезектеги материалда сөз болот. Статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда аялдардын билим деңгээли эркектерге салыштырмалуу жогору экендиги аныкталган. Тагыраагы жогорку билимдүү аялдар басымдуулук кылгандыгын ар кандай жумуштарда эмгектенгендердин арасына такташкан. Натыйжада жогорку кесиптик билими барлардын 28%-ын аялдар түссө, 19%-ы гана эркектер болуп чыккан. Кыздар арасында билимге умтулууну жогорку окуу жайлардан деле баамдоо болот. 2020-21 окуу жылында университетке тапшырган студенттердин 52%-ын кыздар түссө, кесиптик орто окуу жайларына да 58% кыздар аракет кылгандыгын көрүүгө болот. Мындай көрсөткүчтү тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз улуттук университетинин окутуучусу Айнура Арзыматова да ырастайт. Кыздардын билим алуусуна ата эненин да таасири чоң дейт. Башка бүлөгө барганда күйөөсүнө көз каранды болбосун деген ниетте өзгөчө кыздарын билимдүү болууга жан өрүшөт. Жок дегенде курстарда, колледждерде билим алууга шарт түзүшөт. Бул эми үчүн кыздар көп билим жакта, билим алалык, ушул турмушта бир ордубузду табалык дегенде сөзгө мындай жок, ушундай суроо койсок, албетте ар бир эн ата кыздарын чоңойткондо булар биздин кыздар ушу күйөөсүнөн же башка бир факторлордон мындай независимый болсун дегенде өзлөрү өзүнүн судьбасын өздөрү чечсин дегенде максат коюп болуш керек эн ата. Айымдардын арасында жогорку билим менен чектелбей, илим жактап, коомдук иштерге, саясатка активдүү аралашкан көрүнүштөр да жок эмес. Аспирантурада окугандардын арасында 60%-ын, докторантурада илим алгандардын 69%-ын бүгүнкү күндө аялдар түзөт. Статистика көрсөтпөсө деле реалдуу жашоодо да ошондой деген окумуштуу тарых илимдеринин доктору, профессор Чолпон Койчуманова ата-энелер өзгөчө кыздардын келечегин ойлойт дейт. Турмушта оор сыноого, түйшүккө кабылып калбасын деген максатта кыздарынын билимине басым жасоого аракеттенет деген ойдо. Азыр көп үй бүлөлөрдө чындыгында эле эркек эмес, көбүнчө кыздарга басым жасап атышат да, өзүн турмушта ордун алып кетсин, турмушка чыкса да жок дегенде мугалим болуп иштесин, кара жумушта иштебесин деп көптөгөн ушундай бир тарбияны жүргүзүп атышат. Бул туура нерсе, ошондуктан бул дагы проценттердин көбөйүшүнө мындай бир түрткү болуп атат. Бул маселени тарыхый жактан да талдап көрүүгө туура келет деген адистер 90-жылдары Союз ыдыраганда түйшүктүн көпчүлүгү аялдарга артылып, ошондон тарта социалдык маселени чечип, жоопкерчиликти аялдатуу көп тартышкан деп эсептешет. Өзүнүн келечеги үчүн турмушаларды чыдамкай болууга, билим алууга, күчүрмөндүккө өзү эле тарбиялады деген ойду да айтсак болот. Бул бир эле Кыргызстанда эмес, Союздаш өлкөлөрдүн баарында эле кездешкен көрүнүш. Ошондон тарта күчүрмөндүк уланып келе жатат. Мүмкүн бул Кыргыздын кыздары, Кыргыздын аялдары баягы илгертен бери мындай Кыргыздын кыздары мындай свободный, мындай независимый ошондой тенденцияга көп мындай көнүп калганго. Анан ошол баягы көрүнүш ушул убакка чейин ушу уланып келет, жакшы уланып келатканда мен мындай жакшы баа берем да. Бала чаканын, үй бүлөнүн, сырттагы жумуш же кесибин бир учурда аркылап келе жаткан аялдардын түйшүгүн чоң жоопкерчилик деп баалаган мырзалар айымдардын билимдүүлүгү алардын өжөрлүгүнүн аркасына жаралат дешет. Мындан улам эркектерге караганда аял затына изденүүчүлүк, билимдүүлүк жогору экендигин анышат. Аялы бир илим жактаган мындай изилдөөчү болсо ученый дейли. Күйөөсү жөнөкөй эле киши эми ученый эмес, бирок күйөөсү көбүнчө кеңеш берет да. Аялы билсе дагы кеңеш сурайт да. Аял кишилер мүнөзү ушундай экен да, билсе дагы бир нерсени үйрөнгүсү келе берет экен. Эркектер кичине эле билип калса эле мактанып эле, анан биз ошо баардыгын билип алдык деп токтотуп коет го. Аны мен ойлойм, көбүнчө ушул үчүн эркектер көп изденбейт го деп да. Аялдар көбүрөөк изденет. Жалпы калктын саны 6 миллиондон ашык болсо, анын 51%-ын айымдар түзөт. Анын ичинде 64% айыл жергесинде жашайт. Айымдар коомдо зор күч дегендей, бардык тармактан өзгөчө социалдык түзүмдөрдө эмгектенгендердин басымдуу бөлүгү айымдар экендиги ырас.
Карасаңыз мектептеги мугалимдер бул жаланган айымдар, медайымдар. Мен 7 областтен кыдырган бир да медбратты көргөн жокмун. Бул медайымдар, врачтар иштеп, дарыгерлер, кафе болгон жакта соодагерлер. Мисалы биз Улуттук илимдер академиясынан караганда эле бүт эле илимий кызматкерлердин баары тең, бизде көбүнчө айымдар. Бир гана эмеге келгенде, жанагы кандайдыр бир бийликке келгенде же бир административдик чок кызматка отурганда, чындыгында ал жакта бүт көбүнчө эркектер, мырзалар болуп кетет. Тилекке каршы коомдо билимдүү айымдар басымдуулук кылганы менен ийгиликке жетүүдө жогорку саясий кызматтарга дайындоолордо илимпоз тажрыйбалуу аялзаттын четке сүрүлүп кетүүсү өкүнүчтүү жагдай. Муну адистер калыптанып калган менталитеттин таасири деп сыпатташат. Шекер Сатыбалдиева, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин базасында жаңы окуу борбору ачылды. Жеңил өнөр жай ассоциациясы жана Швейцариянын элчилиги аркылуу эл аралык уюмдун көмөгү менен түзүлгөн борбордо тигүүчүлүккө, бычмачылыкка кызыккандар үчүн кыска мөөнөттүү курстардан билим алууга шарт түзүлгөн. 3 ай аралыгында тигүүчү оператор жана конструктор оператор адистиктери боюнча жергиликтүү жана чет элден келген тажрыйбалуу адистер сабак өтүшүп, сапаттуу кадрларды даярдоону максат кылышкан. Окуу жай жетекчилиги келишимдик негизде сабак берген курста заманбап жабдуулар аркылуу практикалык сабактар өтүлөрүн айтат. Кээ бир тигүү цехтердеги квалификациясын жогорулатуу үчүн келген технолог адистерди да окутуп беришет. Кыска мөөнөттүү курсту бүткөндөр үчүн атайын сертификаттар берилсе, негизги максат сапаттуу адистерди даярдоо болуп саналат. Анан жалпы ошо жеңил өнөр жай сферасына 200дөн ашык биздин жарандар иштейт. Ошон үчүн абдан маанилүү. Биздин мындай жумушчуларыбыз сапаттуу, билимдүү болсо, ошончо жакшы сапаттуу мындай продукцияны чыгарып, экспортко жакшы жардам болот Кыргызстан үчүн. Бүткөндөргө сертификат беребиз. Ал сертификат менен жумуш таап иштесе болот да. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык адабият жана искусство жаатындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы жөнүндө жобо бекитилди. Жобо боюнча адабият жана искусство жаатындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы Кыргызстандын көп улуттуу маданиятын байыткан, эстетикалык жана тарбиялык чоң таасири бар жана кеңири коомдук таанууга ээ болгон адабият жана искусство жаатындагы көрүнүктүү чыгармалар үчүн Кыргызстандын жарандарына берилет. Маданият жана маалымат чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы жана чыгармачылык бирликтери мамлекеттик сыйлыкты ыйгарууга, чыгармачылык эмгектерди көрсөтүүгө укуктуу. Кыргыз гидромет агенттиги кыш мезгилинин алгачкы айына карата аба ырайынын божомолу тууралуу маалымат берди. Синоптиктердин билдирүүсүнө караганда, абанын айлык орточо температурасы жана жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт. Абанын температурасы кээде -16 градуска түшсө, жылыганда 12 градуска чейин көтөрүлөт. Кененирээк кийинки материалда. Кыштын биринчи күнү жылуу болот. Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча эртең 1 декабрда өлкө аймактарында жаан-чачын күтүлбөйт. Жолдордо кар муз тоңуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. 2-6 декабрда да жаан-чачын болбойт. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетиши күтүлөт. Ал эми 7 декабрда күндүз тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ошондой эле 7 жана 8 декабрларда туруксуз аба ырайы күтүлүүдө. Кээ бир райондорунда кар жаашы күтүлөт. Абанын температуралары ошондой эле күндүз 4-9-5-10 градус жылуулуктун тегерегинде жана түнкү температуралар 0 градустан -5 градуска чейин суук болушу ыктымалы бар. Декабрь айында жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болуп, абанын температурасы кээде -16 градуска түшсө, жылганда 12 градуска чейин көтөрүлөт. Алсак Чүй облусунда ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -5, -10 градуска чейин суук, күндүз -2ден +3 градустан +12 градуска чейин жылышы ыктымал. Ал эми тоолуу Нарын облусунда ай ичинде түнкүсүн -14, -19 градуска чейин суук, күндүз -2 градустан -4, -9 градуска чейин суук болушу мүмкүн. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында дагы абанын айлык орточо температуралары 0 градустан 2 градуска чейин жылуу болушу, түнкү температуралары 0-5тен
6-11 -3 -8 градус суукка чейин жана ошондой эле 4 градуска чейин да жылуу болуп, күндүзгү температуралары 0,5 градус жылуулуктан 7-12 градуска чейин жылуу. Кээ бир күндөрү айтып кеткендей эле 1-3 декабрга чейин температуралар 13-18 градуска чейин жылуу болуп, кийинки күндөрү температуралар орточо алганда 0,5 градустан 7-12 градуска чейин жылуу болушу күтүлүп жатат. Ысык Көл облусу боюнча күндүз температуралары 3-8 градус жылуулуктун тегерегинде, жана түнкү температуралары 1-6 градустан 7-12 градус суукка чейин. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги декабрь ичиндеги туруксуз аба ырайына байланыштуу кар көчкү түшүү коркунучу бар жерлерде авто унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сакташы керектигин эскертет. Учурда республиканын тоолуу унаа жолдорундагы ашууларда абал туруктуу, жол каттамдары ачык. Жарандык коргоонунун тиешелүү күч караштары даярдыкта турат. Алыскы сапарга чыгарда 112 кызматына чалып, ошол ашуулардагы абалды билип, ошо жараша жолго чыксаңыздар болот. Алыскы жолго чыгып аткан айдоочуларга эскертип кетүүчү жагдай, жолго чыгаарда ошо кышкы дөңгөлөк менен чыгыңыздар, ошондой эле жаңыңыздарга сеп жана башка керектүү каражаттарды алып алсаңыздар жакшы болот. Күн сууктап, аба ырайы өзгөрүп жаткандыгына байланыштуу. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы айдоочуларды жолдо этият болууга чакырат. Жол кырсыктарынын алдын алуу үчүн унаа ээлери ылдамдык режимин сактап, жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштыруулары зарыл. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.